Assalamu alaikum ustaz. Tekever деген кандай? Жаман да tekever деген кандай эле? Tekevерлик тугандар пайгамбарыбыз айткан, кимдин жүрөгүндө кыпындай tekevерлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт. Бейиштин жытын жыттабайт. Бирок tekevерлик эмне? Сахабалар сурашкан, я Расулалла, бир адам жакшы кийимди кийгенди жакшы көрөт, жакшы бут кийимди кийгенди жакшы көрөт. Şu tekevерликке жатабы деген жок. Алла чырайлыкты жакшы көрөт деген. Инналлаха жамил юхиббул жамал. Tekevерлик деген деп туруп анан пайгамбарыбыз айтып койду бардык үммөтүнө. Ал кибр гамтун нас ва батарул хак. Эки нерсе керек. Адамдарды кемсинтүү, акыйкаттан жүз үйүрүү. Ушул tekevерлик. Ушу сизде жок болсо, сизде tekevерлик жок. Ушу сизде болсо, tekevерлик бар. Эми канчалык деңгей болду болсо, ошончого жараша. Кудайым баарыбызды tekevерликтен тазаласын, амин. Кичпейил болуп, бирибизге кичпейил болуп, кеңпейил болуп жашаганга Аллахым жардам берсин, амин. Tekevерлик жаман. Башка бирөөнү кемсинтүү. Адамдарды өзүн теңине албай, аны төмөн көрүү, кемсинтүү. Ушунун аты tekevерлик. Боюн көтөрүп атат да. Ушундай гамтун нас деп коет. Ва батарул хак, акыйкаттан жүз үйүр. Койчу. Диниңди айтасың да. Намазды бирөө барып көрүп келиптир. Мен мечитке келсең эле бара берчү. Жүз үйүрүп бир акыйкатты айтсаң, жүз үйүргөн андай кылбаш керек.